Турмушка чыгып калсаң махырга эмне алат элең? Махыргабы? Жеңиш килеже бар го? Ошол жеңиш килеженин дүкөнүнөн бардык кийимдерди полный гардероб кийим сурамакмын. А сен эмне бермексиң? Сен эмне десең ошону кылмакпыз. Ушунун баары 400 рубльдан экен, прикинь? Каалаган тамдаганың баарын ал. Кааласаң ушу магазин баарын ал. Зачем? Үйдө кийимдериң вообще толтура, акча жок. Ну акчаң бар го, смотри. Жок, мына акча. Бул квартплатка. Мекендештер үчүн ушул жердегинин бардыгы 400 рубльдан экен, эрмек? Да, туп-туура. Андыктан келиңиздер, эгерде сиздердин жигитиңиздер жмот болсо, мына ушул магазин тоштонот. Мокто распродажа дейт го? Зачем? Үйдө кийимдериң вообще толтура, акча жок. Блин, эрмек карасаң тете двойка бар экен, ошону алайлы, Жок пожалуйста. акча, бас кеттик. Давай купим. Бас кеттик. Кыргыз эжекең го тем более. Ну акчаң бар го, смотри. Жок, мына акча. Бул квартплатка. Блин, квартплата еще 5 күн бар. Жок, жетишпей калабыз. Кыргыздар келгиле. Биздин мекендештерге бардык кыргыздарга ушул жерде көрүнүп аткан кийимдериңердин бардыгы 400 рубльдан. Эже чын элеби? Ооба, келгиле, бардыгы силерге 400 рубльдан. Кыргыздарга только базардагы баам ушул. Бардык кийимдерби? Бардык кийим, эмне көрсөң, эмне алсаң ошо 400 рубльдан. Двойкалардагы эже? Ооба, ушулардагы двойкаларда 400 рубльдан. Көрсөк болот да, болочу? Вау, могу костюм вообще сонун экен. Көйнөктөр. Ушунун баары 400 рубльдан экен, прикинь? Каалаган тамдаганың баарын ал. Кааласаң ушу магазин баарын алып берип коем. Серьезно? Саламатсыздарбы, Алсым Медиа каналынын катталуучулары? Мен бүгүн өзгөчө жерге келдим десем болот. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай жеңиш килежекемди кайда барбасын таап алам да менчи өзүчү. Кандайсыз эже? Сон. Ден соолугуңуз жакшыбы? Сен аркылуу көп маалыматтарды бөлүшөм элге, кардарларыма, мен менен мамиле кылгандарга. Рахмат, алсы ортодо көп көрөсүң. Рахмат эжеке. Анча-мынча түшүнгөн эже-сиңдилерим да бар. Сен ютубтан көрдүк. Сонун молодец деп колдогондор бар. Кичине кыйналып атырсың, түшүнүп күтүп турам дегендер бар. Бул эми дагы эмне болуп кетет экен деп сынап сериал күткөндөй күтүп көргөндөр бар. Иши кылса ошолорго да бир бүгүн кичинекей сериал чыгарып коелу, Ооба, сериал продолжается. Эже, анда мен сизге биринчи суроом да. Мен азыр бул эшиктен көрүп келдим да, распродажа 1200, распродажа 500 деп турат. Бирок сиз ал баалар не актуальный кыргыздарга баары 400 дедиңиз да. Ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Ооба, базарга жаңы чыктым. Анан кийин биякта базардагылар ошо 1200 деген баамды аябай рахмат айтып алып атышат. Мен жаңы болгонум үчүн берге эме көнүп калгам да өзүм арзан реклама кылып, арзан сатып, кыргыздарым күтүпчү, орустар келип алып атышат, Кудайга шүгүр. Бирок эмне товар көп болуп атат, местам аз болуп атат. Ошондуктан эми үйгө апарып кое албаймын, бирөөгө бекер бере албаймын. 400дөн болсо дагы абсолютно аркага сатылып атат бардыгычы. Сатайын деп туура көрдүм дагы кыргыздарыма гана 400дөн коюп койдум. Көчөдө көрүп аткан силер баа орустарга жазылгандар. Эч кимге айтмай жок. Эми бир нукка түшүп алгыча ар кандай кылып көрүп атам иштеримди чындыгында. Эже буйруса баары сонун болот. Кудайым көрүп турат аракетиңизди, андыктан баары сонун болот. Анан дагы бир суроо, эже, төшөктөрүңүз эмне болду? Төшөгүм жакта баягы эски местада эле болот. Эски местада, Аякта сиңдим, кызым шейшеп төшөк ошол жакта калган. Ал жер жабылбайт, ошол боюнча иштейт. 7-чи павильондо, Преображенскийде. Ошо анан өзүм ошо кийим боюнча бияка чыктым. Бул дагы болсо бир аракет. Эми бардык жыйынтык Аллахтан. Туура. Үмүтүм ушул базарда чоң. Туура. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөр уккандай, жеңиш килежекемди көпчүлүк ушу төшөк, шейшеп менен көп тааныйсыздар. Андыктан ошол эле мурунку эски местасында төшөктөрү сатылып атат, жана ошондой эле шейшептер өз колу менен тигет билесиздер. Андан сырткары бул базарды эже адресин айта кетиңизчи. Навигатор менен боло турган болсо, Преображенский вал 17. Эртең менен 11ден кечки азыр күн суук болуп атат, 6га чейин иштеп атабыз. Бул жер. Без выходной. Анда эже бир сыйра тааныштырып көрсөтүп өтпөйлүбү, Ушул жерден бардыгы 400 рубльда. Мына мен кийип жүргөндө эле рубашка, эме жилетка, бардык эле 400 рубльдан. Мына толстовкалар бүт бар, Эми тияктагыдай кеңири көрсөтө албайт экенмин, бирок ушундай. Мейли, аз бир анда мен көрсөтүп өтөйүн. Мына мекендештер, бул жакта мына көйнөктөр, мондай болгон
эме эле аты абая жана мына көйнөктөр жаз келет айымдар эме жок, өзүңүздөр билесиздер. места жок. Алсу азыр илилек товарларды аябай көп. Анан эшикте жамгыр болуп аткан үчүн эшикке да чыгара албай атам көпчү. Негизи эшикке иле бер дешти. Эшиктен илгенде аябай жакшы кетет экен. Эң сонун бул жакта оверсайз мына футболка эмелер бар экен, кофталар. Жана ушундай эле мына айымдар караңыздар. Жолук салынган айымдар үчүн мына караңыздар, бул жакта жолуктар дагы бар. Жеңиш Кулежанын дүкөнүндө көп нерсе бар. Андыктан мына келиңиздер, бул жакта ушунун баары биздин өзүбүздүн кыргыз мекендештери үчүн 400 рубльдан. Баардыгы. Да көрдүң, а? Любой. Азыр мен сиздерге эшикке чыгып эшиктен дагы көрсөтөм. Мына мекендештер караңыздар. Мына ушул жерде Жеңиш Кулежанын бүт ушул кийимдердин баардыгы биздин кыргыз мекендештери үчүн болгону 400 эле рубльдан. Андыктан келиңиздер, шашылыңыздар. Кийимдер еще көп. Ошондой эле Жеңиш Кулежан мурунку местасында дагы эле иштеп атат. Ал жакта төшөк жана шейшеп, а бул жакта Преображенский вал 17де ушул базар. Эгерде сиздерге ориентир керек болсо, ориентир намогу торговый комплекс деп жазылып турат жашыл менен. Мына ушул торговый комплексти Преображенский вал 17ден тапсаңыздар, значит мына Жеңиш Кулежанында дүкөнүн табасыздар. Ушул жерде турган кийимдердин баардыгы башкалар үчүн 1200, эч кимге айтпаңыздар. Бирок өзүбүздүн кыргыз мекендештери үчүн ушул жердегинин баардыгы 400 рубльдан экен, эрмек? Да, туп-туура. Андыктан келиңиздер, эгерде сиздердин жигитиңиздер жмот болсо, мына ушул магазин тоштонот. Извини, досум. Урматтуу мекендештер, Жеңиш Кулежанын дүкөнүнөн сиздерге толук эле маалымат берген аракет кылдым. Эгер түшүнбөгөн суроолоруңуздар болсо, экранга менин адресин жана телефон номерин жазып койдум. Андыктан келиңиздер, ушул жерде кийимдердин баардыгы мекендештерге болгону 400 рубль. Андыктан шашылабыз мекендештер. Жеңиш Кулежа, сизге чоң рахмат маалыматыңызга. Ишиңиз илгери болсун. Сага да чоң рахмат келип тартып кеткениңе. Рахмат. Кийинки эфирде көрүшкөнчө. Тамашага салып кыздар сүйлөсүн, кызганыштын нуру жана жүзүмө, тарынганга таштаганга аргым жок, айласыздан башы эми сүйүмө. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, жердештер, эгерде сиздердин документиңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва Казакстан кирди чыкты кылуу үчүн тажрыйбалуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда мен сиздерге Бакыт агамды сунуштайм. Андыктан Бакыт агама чалыңыздар, номерин экранга жазып койдум. Алсуунун атынан, Алсу Рустамованын атынан деп барсаңыздар, сиздерге жолго чыгуучу документтериңиздерди бекер кылып берет, байке? Ооба. Токтоңуздар да. Андыктан баарыңыздарга ак жол, аман эсен барып келиңиздер.